Sport денсаулықтың бұлағы, өмірдің чырағы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Алай районунун Корул айылында жаз майрамдарына карата спорттун улуттук күрөш жана волейбол түрү боюнча спорттук иш-чарага сиздер менен биргеликте күбө болсок, андыктан экрандан алыстабаңыздар. Кыргыз эли эзелтеден бери эле кур күрөш, эңиш, ордо, таяк тартыш, эр сайыш, көкбөрү сыяктуу спорт оюндарын кыргыздын аш тойлорунда жана майрамдарда балбандардын күчүн сынап, мелдештерди өткөрүп келген. Жаңы спорт комплекс курулгандыгына байланыштуу улуттук оюндарды жана волейбол, футбол сыяктуу спорттун түрлөрүн жаштарды терс көрүнүштөрдөн алыстатуу максатында өткөрүлүп турат. Bizde mına bugünkü iş-çarabız жазгы майрам boyunca sportluk oyunlarda ötkörüp жатабыз. Негизги максат şu жаштарды жакшы жака үндөө максатында өтүлүп жатат. Бүгүнкү күнү мына Корул айыл өкмөтүбүздүн Алимов орто мектебинде жакшы спорт боюнча жакшы иш-чара болуп атат. Ушундай иш-чаралар өтүп турса абдан жакшы болмок. Буга дери мына бул бизге спорт залыбыздын түшкөн өтө пайда болуп атат. Буга дери окшогон нерселер болгон эмес. Спорт өмүрдүн булагы демекчи, спорттук иш-чараларды өткөрүп турса, жаштардын терс көрүнүштөрдөн алыс болоору талашсыз. Ал эми бүгүнкүдөй спорт оюндарын өткөрүп турса жакшы болмок. Жаштардын да спортко болгон кызыгуусу жакшы. Биздин убакта бир аз эрежелери башкача болчу. Салмагына карабастан күчүнө ишенген чыга берчү. Азыр спорт өзгөрүлүп, өнүгүп баратат. Бирок бүгүнкү күрөштө учурдун талабына ылайык абдан жакшы өттү, дейт ардыгер спортчу Жапар Ажымаматов. Бүгүнкү жаз майрамында бүгүн аябас жакшы, элдин маанайы да жакшы, жаштардын спортко кызыгуусу жакшы болуп атат. Бүгүнкү күрөштөр да жакшы болду, аябас сонун. Илгерки күрөшкөндөрдөн мына быйылкы жаштар күрөштөр аябас кызыктуу болду. Экинчиси мына биз дагы волейбол ойночу элек, күрөшүп жүрчү элек мурун. Мурунку күрөш менен азыркы күрөштүн айырмасы бар. Илгерки күрөшкөндөр баягы салмагы боюнча карабай эле чыга берчү эле, азыр мына салмагы менен өзүнүн баягындай классы менен чыгып, кичинекей балдар дагы чыгып атат. Күрөш аябас сонун кызык болду. Ушундай иш-чаралар болуп турса, жаштарга аябас жакшы болот. Тополоң жок, спорт залда келип ойноп, түнү дагы жакшы болуп атат, келип волейбол ойноп атышат, күрөшүп атышат. Жакшы, аябас жакшы болуп атат. Жакшы мындай аракеттери күчтүү. Үсөн деген агайыбыз жакшы тарбия берип, балдарга күрөшкөндөрдү жакшы чыгарып атат. Бүгүнкү аябас сонун өттү, биз мына аябас ыраазы болуп отурабыз. İş-çara sonun öttü.
Бул жакта менин соперниктерим да күчтүү балдар экен, укаларыбыз жакшы. Ошолор менен жакшы мелдеш болду аябай сонун. Бул күнгө бир эле мен эмес, менден башка укаларыбыз, тең соперниктерибиз ошол баары жакшы даярданып келиптир. Аябай сонун күрөш жакшы болду, өтө күчтүү болду. Жазга бул күнгө чейин көп даярдандык биз. Кышын менен тренировка кылдык. Көп эмелерди, ушул күндөрдү көп күтүп даярдык. Эми жазда Кудай буйруса күрөш башталат. Ошого биз бул күнгө даярданып жүрүп бүгүн мелдеш өттү. Биринчи мелдешибиз жакшы. Результат жакшы эле болду. Эми бүгүн жеңгенде биринчиси болгон үчүн толкундагым мындай. Көптөн бери 3 ай 4 айдан бери элдин арасына чыгып калганга все равно болот. Жүрөгүң башкача болуп, толкунданасың да. Мында алгандан кийин бирди жыгып, калгандан кийин уже каның кызып калат. Кеңири күрөшүп каласың. Бирди жыкканга чейин ушу титиреп турасың да. Ушу кармашка чеңчи баары жүрөктөрүңдө толкундануу болуп, башкача сезимдер болуп, элдин сүрү да башка да. Спортчунун ийгиликке жетүүсүнө бир гана машыгуу менен гана чектелбейт. Моралдык жана материалдык жактан да колдоо керек. Жогорку деңгээлдеги мелдештерге барууга спортчу өзү даяр болгону менен чөнтөгүнүн кесепетинен бара албай калган учурлар көп эле кездешет. Эгерде колдоо көрсөткөндөр болсо, мыкты спортчулар көп. Спортчу ар дайыма машыгып турганы менен мелдештерге катышып турбаса, ал ийгилик жарата албайт. Ошондуктан мындай мелдештер өтүп турса, балбандар бирде жыгылып, бирде жыгып, көзү каныгып, жогорку деңгээлге чыгышына өлгө түзөрүн айтат Аваз Амалбек уулу. Областтык мелдештерди ушинтип айылдан чакырып, областтык мелдештерди, республикалык мелдештерди кылса, мисалы, бул жактан бизге үндөп, бизди аркабыздан ушундай алып барып, бизди колдоп турган бирөөлөр болсо, аябай сонун болмок. Себеп дегенде биз айылдабыз көп, мисалы, көп эле республикага, областка каражаттын жоктугунан дагы барбай калган күндөрүбүз да болгон. Мисалы, бияктан даярданып тренировка кылабыз. Мисалы, областтарга барабыз деп даярданабыз, республикага барабыз деп даярданабыз. Ошол моментте, чакырган моментте, мисалы, өзүбүздө финансы жактан кыйналып калып кээде. Ошо финансы өзүң даяр болсоң дагы чөнтөгүң даяр болбой жетпей калган күндөр да болгон. Эми биз аракет кылабыз негизичи. Аракет кылабыз, результат чыгарайын. Мында ошо республика кандидат толтурайын, республикага чыгып, областтарды алайын деп көп ушинтип өтүп турса, ушундай иш-чаралар. Мисалы, бир эле мен эмес, ушул жакта өсүп келаткан жаш укаларыбыз, досторубуз дагы өсмөк да. Себеп дегенде ар бир палбан бир кармашып, жыгылып, бир жакка барып күрөшүп келмей сайын өспөйт. Мисалы, өзүнчө эле тренировка кылып, эч качан өспөйсүң да. Сөзсүз мелдештерге катышып, жыгылып, ошондо гана өсөсүң.
Кыргыз күрөшү башка спорттордон ыкмалары менен айырмаланып турат. Атап айтсак, улуттук күрөштө тизе ыкмасы, жамбаш ыкмасы, кайтарма ыкмасы жана токенек ыкмасы менен ата-андаштын бутун жерден үзүп чыкканы менен айырмаланат. Учурда улуттук кыргыз кур күрөшү да экиге бөлүнүп айтылып келет. Мисалы, алыш күрөшүндө курду колдон чыгарбастан, чалбастан, так көтөрүп жогорудагы айтылып кеткен ыкмаларды туура колдонуп күрөшөт. Ал эми кыргыз күрөшү деп аталган бир түрү күрөшүп жаткан учурда ата-андашынын курунан колун чыгарып жиберсе, же болбосо чалып жыкса да упайга ээ болот. Ата бабаларыбыздан келе жаткан чыныгы улуттук кыргыз кур күрөшү бул төмөндөгү 5 ыкманы гана колдонуп, эч кандай чалып же болбосо курдан колун чыгарып күрөшкөн эмес. Ал ыкмалар тизе ыкмасы, жамбаш ыкмасы, айландырып чабуу ыкмасы, кайтарма ыкмасы жана серпүү ыкмасы менен күрөшүп келген. Күрөш аябай таза өттү. Эл дагы күрөшкөн палбандар дагы ыраазы болду деп ойлойм. Мен калыс болуп бердим. Өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Өзүмдүн оюм, жеке оюмча, анан элдин ою кандай болду, бирок жеке оюм калыс болду деген ойдомун мен. Даярдык жакшы. Жакшы ыкманы колдонуп атышты. Негизгисине алганда даярдыктары жакшы. Бүгүнкү күрөштө доско айыл тууган урукка тартмай жок болду. Жакшы палбан алып кетти. Күрөштүн эрежеси биздин өзү алай районун айтсам, мен жеке мен алайдан чыгып, алайдын атынан күрөшүп жүрөм. Анан бизде райондо күрөш, таза күрөш, илгертен бери келаткан күрөштү эле күрөшөбүз, таза. Жамбаш ыкмасы, тизе ыкмасы, кайтартма ыкмасы, прагип колдонгондор прагипке калышат. Чалмай жок. Чуйский деп бөлүнүп атат, алыш күрөш деп бөлүнүп атат. Эми негизинен Кыргызстандын чемпионаттары Кыргызстан алыш күрөш болуп атат. Азыр бардык окуучулар аралыктагы, университет аралыктагы алыш күрөш менен күрөшүп атат. Бул жерде эң күчтүү ыкмалар бар. Тизе ыкмасы, жамбаш, кайтартма ыкмалары. Ушул ыкмаларга колдонулат, тут үзүлүш керек, анан кайсы бир палбан жыгылыш керек да. Анан алыш күрөштүкү ошондой эле, колду чыгарбайсың, бирок чаласың, баягыдай эле тизе, жамбашка аласың, бирок чаласың да, чалып күрөшө бересиң. Ошол эрежелер кошулган да. Эреже жакшы так эле сакталды. Бул жерде кыргыз күрөш таза күрөш болду. Чалган жок болду. Чалган палбандар эскертүү берилди, дагы чалса чыгарып берди. Оюндан чыгып кете алышты. Жазгы майрамдарга карата улуттук кур күрөштөн башка спорттун волейбол түрү боюнча да жарыш болуп өттү. Айыл жеринде спортко болгон жаштардын кызыгуусу күч. Ааламга жол айылдан башталат демекчи, биздин айылда жаштар аябай жакшы өсүп келе жатат. Бүгүнкү биздин атаандаштар да аябай мыкты даярданышыптыр. Негизинен мелдеш жакшы өттү. Айыл жеринде деле спорт менен алек болсоң көптөгөн ийгиликтерге жетишсең болот. Мисалы, Кыргызстандагы атактуу мыкты спортчулардын көпчүлүгү айылдан чыкканын айтат спортчу. Иш-чара жакшы өтүп жатат. Ушу жаштардын спортко болгон кызыгуусу артып барат. Ушундай жаңы комплекстер түшүп, ушу бизде дагы спорт өнүгүп атат. Ушу волейболдон жаштар тренировка кылып, көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Ушу райондо дагы алдыңкы месталарга чыгып атат. Ушинтип ар айылдарга ушундай комплекстер түшсө, ушу айылдагы спорттун деңгээли көтөрүлөт. Жаштардын волейболго болгон кызыгуусу аябагында жакшы. Бизге бир гана тренерлер жетишпей атат. Бизге жакшы тренерлер болсо, ошондо областтык, райондук деңгээлге көтөрүлгөнгө жетишебиз. Эми азыр ааламга жол айылдан башталат дегендей, тренировка болсо,
мээнет кылыш керек. Бардык нерсеге мээнет кылсаң жетишесиң. Ошо мээнет кылсаң бардык жака жетесиң. Ошо азыркы бүт таанымал спортсмендер бардыгы ошо айылдардан чыккандар. Көптөгөн спортсмендер айылдан чыгып, ошо республикалык дүйнөлүк аренага чыгып атышат. Атаңдаштар аябай күчтүү. Күндөн күнгө күчтөнүп кетет. Азыркы жаштар өсүп атат. Азырда кичине биз ойнодук. Күчтүү, аябай жакшы өнүгүп атат. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жаштардын спортко болгон кызыгуусу аябай дымактуу. Жаштар бүгүнкү күндө ичишпейт, чегишпейт, аябай ыймандуу, намаз жолунда. Ага дагы шыктандырып биз жаштарды кең жылга жаштар коомун түзүп, ошонун негизинде волейболный команда түздүк. Ага бой жагынан, келбет жагынан, физический жагынан топ келген балдарды тандап, спонсорлор аркылуу өзүбүз каржылап атабыз. Формалар бүгүнкү күндө 12 форманы, окшош форманы балдарга бергенбиз. Тренердин келип машыктыруусу да каралган. Жумасына бир өкмөт аркылуу, мектеп жетекчилиги аркылуу жумасына бир жолу 4 саатка чейин 6-күнү ошол 1-ден баштап 5ке чейин 4 сааттык тренировка болуп жатат. Кудай кааласа, ушул темп менен кете турган болсок, бизди жаштар эл колдоп берген болсо, Кудай кааласа райондук деңгээлде, областтык деңгээлде, республикалык деңгээлге чейин чыгабыз деген үмүттөбүз. Спорт бул достук, спорт бул ден соолук, спорт бул сулуулук. Дени сак улут, бакубат өлкө. Урматтуу теле көрүүчүлөр, спортту сүйүңүздөр, спорт менен достошуңуздар. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүгө чейин жолугушканча саламатта калыңыздар.